Саламатсыңар урматтуу окуучулар. Силер менен математика предметин окуп үйрөнүүгө арналган алгачкы видео сабагыбызды баштайлы. Бул видео сабактарда силер менен 5-класстан баштап 11-класска чейинки математика предметинде окуп үйрөнүлүүчү темаларды кайталап, системалаштырып, жана алар боюнча көндүмдөрүбүздү калыптандырганга аракет кылабыз. Бүгүнкү теманы баштаардан мурда мен алгач силерге бир нече сүрөттөрдү көрсөтүп өтөйүн. Мынакей, экранда силер сүрөттөрдү көрүп турасыңар. Ал сүрөттө оюнчуктар тартылып турат. Экинчи сүрөттө музыкалык ачкычтын сүрөтү турат, кино лентанын сүрөтү турат, жана китептер туруп атат. Ал эми кийинки сүрөттө койлорду көрүп турасыңар. Андан кийинки сүрөттө адамдарды көрүп турасыңар. Урматтуу окуучулар, ушул 4 сүрөттү силер карап туруп, сүрөттөрдөн кандай жалпылыкты байкадыңар? Ооба, силер көрүп турган сүрөттөрдүн ичинде бир бүтүндүктү түзгөн, башкача айтканда, немис математиги Кантар айтып өткөндөй, бул көп нерселер жөнүндө бир бүтүндүк катар ой жүгүртүүгө туура келген сүрөттөр турат. Ал сүрөттөр, мисал үчүн, бул жерде жалаң оюнчуктардын сүрөттөрүн көрүп турасыңар. Бул жерде жалаң койлорду көрүп турасыңар. А бул жерде болсо адамдардан турган сүрөттү көрүп турасыңар. Акыркы сүрөттө музыкалык ачкычтын сүрөтү, кино лентанын сүрөтү жана китептерден туруп атат. Бул жерде бир бүтүндүк жок. Ошондуктан бул сүрөттү алып салайын дагы, калган 3 сүрөт боюнча жалпы бир математикалык түшүнүк пайда болот. Башкача айтканда, бир бүтүндүктү түзгөн, ой катары жүргүзө турган көп нерселер тууралуу айтылуучу түшүнүк катары математикада көптүк түшүнүгү каралган. Ооба балдар, көптүк деген бул математикадагы негизги түшүнүктөрдүн бири. Бул көптүктү айтаардан мурда көптүк деген экөөнү айырмалай билишиңер керек. Мисал үчүн, бир уучдан же бир нече бут кийимдердин тобу же бир нече калем саптар, ушуларды айткан учурда бир бүтүндүккө же болбосо бир белгилүү бир касиетке ээ болгон предметтердин же объектилердин тобу жөнүндө сөз болуп жатат. Башкача айтканда, 5-класстын математика курсунда силер бул темаларды өтөөрдөн мурда мен силерге жогоруда айтып өткөндөй, көптүк тууралуу бир нече сабактарды арнаймын. Ошондуктан бул түшүнүккө карата бир алгачкы 4 сабагыбызды өтөбүз. 4 сабагыбызды өтөбүз. Демек анда мен бүгүнкү сабагыбыздын темасын жаздырайын. Анда эмесе экинчи параграфтын 1 пункту көптүк түшүнүгү. Кайталайм. Биздин бүгүнкү видео сабагыбыздын темасы көптүк түшүнүгү. Анда эмесе ушул көптүк түшүнүгү деген теманы ачып берерде көптүк тууралуу мен дагы бир жолу кайталап өтөйүн. Башкача айтканда, көптүктү бул жаратылышында бирдей касиеттерге же белгилерге ээ болгон предметтердин же объекттердин жыйындысы же тобу катары карайбыз. Ооба балдар. Предметтер болсо, мисал үчүн, бул жерде силер бир нече кийимдерди көрүп турасыңар. Демек, бул предметтер кийимдер экен. А кийимдердин көптүгү деп атайлы. Кийимдердин көптүгү десек, бул көптүктү түзгөн предметтер кийимдер болсо, көптүктүн элементтери болуп эсептелет. Кайталайм. Бир нече кийимдер биригип, кийимдердин көптүгүн түздү. Ар бир кийим бул көптүктүн элементи болуп эсептелет. Дагы бир сүрөттү көрсөтөйүн. Силер эмнелерди көрүп турасыңар? Клавишалардын көптүгүн көрүп турасыңар. Биз жашоодо клавишалардын көптүгүнө башкача ат бергенбиз. Клавиатура деп айтып коебуз. Клавиатура демек клавишалардын көптүгү болуп эсептелет экен. Ар бир клавиша бул клавиатуранын элементи болуп эсептелет. Эми ушул сыяктуу жашоодон да бир нече мисалдарды келтиреличи. Мисал үчүн, силер экранда жылкылардын көптүгүн көрүп турасыңар балдар. Бул жылкылардын көптүгүн жашоодо силер эсиңерге салып көргүлөчү. Жылкылардын көптүгү деген термин колдонулбайт. Биз жылкылардын көптүгүн жашоодо жылкылардын үйүрү деп айтабыз. Үйүр. Ал эми бул жылкылардын көптүгүн түзгөн элементтер жылкылар болуп эсептелсе, бул көптүктүн элементи жылкы болуп эсептелет. Кийинки сүрөттө бир нече инструменттердин көптүгүн көрүп турасыңар. Инструменттердин көптүгүн жашоодо инструменттердин тобу же инструменттердин набору деп атайбыз. Бул көптүктүн элементи инструмент. Ошол сыяктуу эле гүлдөрдүн көптүгүн көрөбүз жашоодо. Гүлдөрдүн көптүгү деп айтпайбыз, гүлдөрдүн букети дейбиз. Бул көптүктүн элементи гүл.
Тамгалардын көптүгүн көрүп турасыңар. Тамгалардан түзүлгөн көптүктү алфавит деп айтабыз. Бул көптүктүн элементи тамга. Демек ушул түшүнүктөрдөн кийин математикада көптүк негизги түшүнүктөрдүн бири жана аны кандайдыр бир мүнөздүү белгиси боюнча предметтердин же объектилердин биригүүсү, коллекциясы, жыйындысы деп айтып жүрөбүз. Мисалы биз класстагы окуучулардын көптүгү, түз сызыктагы чекиттердин көптүгү жана башка. Эми ушул көптүктөрдү кантип жазабыз, кантип белгилейбиз? Ооба балдар, көптүктүн өзүн латындын баш тамгасы менен белгилейбиз. Көптүктүн аталышын латындын баш тамгалары менен белгилейбиз. Ал эми көптүктүн элементтерин болсо фигуралуу кашаанын ичине жазабыз. Билесиңер балдар, бул көптүк тууралуу түрдүү бир топ маалыматтарды үйрөнөсүңөр. Бирок ал маалыматтарды үйрөнүү бизге бир нече сабактарга бөлүнгөн. Ошондуктан мен бир эле сабактын чегинде эмес, кийинки сабактарда дагы ушул көптүккө байланышкан бир нече түшүнүктөр менен тааныштырамын. Демек мен кайрадан сабагымды уласам, мынакей көптүктүн өзүн аталышын латындын баш тамгасы менен белгилейбиз. Ал эми элементтерин латындын фигуралуу кашанын ичине жазып, азыр мен кийинки мисалда латындын кичине тамгалары менен белгиледим. Мынакей Б деген латын тамгасынын баш тамгасы менен белгиленип турат, бул көптүк. Ал эми фигуралуу кашанын ичинде жазылган латындын кичине тамгалары менен берилген тамгалар ар бири бул көптүктүн элементтери. Көптүктүн элементтери ар түрдүү предметтер же объектилер болушу мүмкүн. Экинчи көптүктү карагылачы. Е көптүгү. Мунун элементтери сандар экен. Кийинки С көптүгү. Мунун элементтери адамдардын аттары экен. Байкап жатасыңарбы? Көптүктүн элементтери ар түрдүү болушу мүмкүн. Көптүк эмнелерден түзүлсө, ошого жараша элементтер болот. Биринчисинде латындын майда тамга, кичине тамгалары менен түзүлгөн көптүк болду. Экинчиси сандардан түзүлгөн көптүк. Үчүнчү көптүк адамдардын аттарынан түзүлгөн көптүк болду. Эми көптүктүн элементтери реалдуу предметтер болушу мүмкүн балдар, абстрактуу предметтер болушу мүмкүн. Реалдуу предметтер адамдар болушу мүмкүн, тигине окуучуларды көрүп турасыңар, кийимдер болушу мүмкүн. Ал эми абстрактуу предметтер катары сандар, тамгалар, ноталар жана башкалар болушу мүмкүн. Демек баамдадыңарбы? Көптүктүн элементтери реалдуу жана абстрактуу болушу мүмкүн. Эми мен силерге бир тапшырманы аткартып көрөйүн. Алгач биринчи тапшырманы карап көргүлө. Кыргыз Республикасындагы областтардын аталыштарынан турган А көптүгүнүн элементтерин жазгыла. Кана балдар, силер да өз алдыңарча ушул Кыргыз Республикасындагы областтардын аталыштарынан турган көптүктү жазып көргүлөчү. Андан кийин мен силерге туура жообун көрсөтүп көрөйүн. Анда эмесе мен областтардын аталыштарын жазаардан мурда алгач сүрөттөрдү көрсөтүп көрөйүн. Кана, силер бул сүрөттө эмнени көрүп турасыңар? Ооба балдар, Ош областынын Ош шаарында жайлашкан Сулайман тоонун сүрөтүн көрүп турасыңар. Бул жерде Айгүл гүлүн көрүп турасыңар. Айгүл гүлүн көргөндө силерде кандай ассоциация болду? Кайсы область? Ооба, бул Баткен областы жөнүндө сөз болуп жатат. Бул Жалал-Абад областы. Бул жерде жазылып тургандай Нарын областы жөнүндө элестөө болду. Бул жерде Бурананы көргөндө албетте Чүй областы жөнүндө. Керемет Ысык көлүбүздү көргөндө Ысык көл областы. Бул жерде Талас областы жөнүндө, анткени Манас атанын күмбөзүнүн элесин берип турган алгачкы сүрөттү көрүп турасыңар. Эми мен тапшырманын шартында айтылгандай Кыргыз Республикасынын областтарынын аталыштарынан турган А көптүгүн жазайын. А көптүгүн латындын баш тамгасы менен жазып, калган областтардын аталыштарын латындын фигуралуу кашаанын ичинде жазып алдым. Ош, Баткен, Жалал-Абад, Нарын, Чүй, Ысык көл, Талас. Мынакей биздин көптүгүбүздүн элементтери жазылды. Эми экинчи тапшырманы карап көрөлү. Экинчи тапшырмада бир орундуу экиге эселүү сандардын көптүгүн жазгыла деп турат. Алгач мен бир орундуу сандарды жазайынчы. Мына силер экранда көрүп тургандай 0дөн баштап 9га чейинки сандар бир орундуу сандар. Эми ушулардын арасынан экиге эселүү деген сөз экиге калдыксыз бөлүнгөн сандар дегенди түшүндүрөт.
Анда эмесе 2-ге эселүү сандарды белгилеп өтөйүн. Албетте 2-ге калдыксыз бөлүнгөн сандар 0, 2, 4, 6, 8. Мынакей 0, 2, 4, 6, 8. Эми төмөнкү көптүктөрдүн бир нече элементтерин атагыла деп жана жазгыла деп силерге тапшырма берилип жатат. Мисалы үчүн A'сы силер жашаган аймактагы үй жаныбарларынан турган көптүктүн элементтерин жазгыла дейт. А билесиңер балдар, силер Кыргыз Республикасынын ар түрдүү аймактарында жашагандыктан ал силердин аймакта жашаган жаныбарлар дагы айрым учурда ар түрдүү болушу мүмкүн. Баарыңардын жоопторуңар бирдей жазылбайт. Ошондуктан мен өзүмдүн мисалымда бир мисалды көрсөтөйүн, а силер өз алдыңарча жазып көргүлө. Мисал үчүн Е көптүгү деп ала турган болсом, үй жаныбарларынан турган көптүк десем, уй, кой, жылкы, каз, ит, мышык. Мына мен өзүмдүн версиямды жаздым. Эми башка ар бириңер өзүңөрдүн аймагыңардагы, өзүңөрдүн корооңордо жашаган үй жаныбарларынан турган көптүктү жазып көргүлө. Кийинкисин өтөлү. Кийинки тапшырмабызда төмөнкү көптүктөрдүн бир нече элементтерин атагыла жана жазгыла деп турат. Мектепте колдонуп жүргөн окуу куралдарыңардын аталыштарынан турган көптүктү жазгыла дейт. Балдар, билесиңерби? Мында дагы ар бириңердин жообуңар ар түрдүү болушу мүмкүн. Анткени окуу куралдары 3-өлө, 2-өлө же 5-өлө эмес да. Ар кимиңер колдонуп жүргөн окуу куралдары ар түрдүү, бир нече. Ошондуктан көптүктүн элементи айтылган жок. 3 элементин жазгыла, 5 элементин жазгыла деген жок. Ошондуктан ар кимиңердин жообуңар ар түрдүү болушу мүмкүн. Мында дагы мен өзүмдүн бир вариантымды сунуш кылайын. Силер өзүңөрдүкүн жазып көргүлө. Мынакей мектепте колдонуп жүргөн окуу куралдарыбыздын көптүгүн С тамгасы менен белгилесем, калем сап, сызгыч, карандаш, өчүргүч. Мына бул менин вариантым. А сеники андан башка дагы жазылышы мүмкүн. Балдар, эми келгиле, мен силерге 3 сөздү көрсөтөйүн. Коллектив, оркестр жана бада. Ушул 3 сөз менен көптүк түшүнүүнүн кандай жалпылыгы бар деп ойлойсуңар? Ооба балдар. Коллектив бул бир мекемеде эмгектенген адамдардын көптүгү. Бир мекемеде эмгектенген адамдардын көптүгү дебестен биз коллективи деп айтабыз. Же бир аянтчада эмгектенип аткан музыкалык аспаптарда ойногон адамдардын көптүгүн оркестр дейбиз. Ал эми бир айылдагы бир жайытка жайылган уйлардын көптүгүн бада деп коебуз. Демек көрдүңөрбү? Жашообузда көптүк деген түшүнүккө синоним бир нече сөздөр жашайт экен. Эми кийинки бир тапшырманы карап көрөлүк. Силерге мен сүрөттөрдү көрсөтөйүн. 2 сүрөттү карагылачы. Бул сүрөттү карап туруп көптүктү атагыла дейт. Силерге баамдап тургандай, мөмө жемиштердин көптүгү. А элементтерин жазгылачы дейт. Айрым, банан, жүзүм, алмурут, алма, апельсин, киви. Мен бирок баардык элементтери деген жок, айрым элементтерин жазгыла дегендиктен атадым. Эми дагы бир сүрөттү чыгарайын. Бул сүрөттө дагы көптүктүн атын атагылачы дейт. Силер көрүп тургандай, сүрөттөрдү карап туруп бул көптүккө ат берели. Жашылчалардын көптүгү деп коелу. Эми ушул көптүктүн дагы айрым элементтерин жазгыла деген. Айрым элементтерин жазып көрөйүн. Мына фигуралуу кашанын ичине жаздым. Баклажан, картошка, помидор, пияз, ашкабак, капуста. Көрдүңөрбү? Демек тапшырманы толук окушуңар керек. Эгерде көптүктүн атын атап көргүлөтсө, аталышын жазасыңар, айрым элементтерин десе, баардык элементти жазуунун зарылчылыгы жок. Айрымдарын жазабыз. Эми кийинки тапшырмага өтөлүк. Алгач тапшырманын шартын окугулачы. Төмөнкү 3-чү жана 4-чү сүрөт боюнча көптүктү атап, баардык элементтерин жазгыла дейт. Мына сүрөттү карагылачы. Бул сүрөттө бир нече тамгаларды көрүп турасыңар. Бул тамгалардын көптүгүнүн жалпы аталышын таба аласыңарбы? Ооба, силер кыргыз тили сабагында, орус тили сабагында тамгалар менен иштейсиңер да. Демек ушул жердеги тамгаларды көрүп туруп, бул жалпы аталышы үндүү тамгалардын көптүгү деп жазып койсо боло турганын көрүп турасыңар. Үндүү тамгалардын көптүгү. Көптүктүн элементтерин толук жазалык. А, О, У, Э, Ö, Я, Yo, Ю, Е, И. Кийинки сүрөттү дагы элементтерин толук жазгыла дейт, көптүктү атагыла дейт.
Бул көптүктү мен эки түрлүү атамакмын. Мүмкүн мен цифралардын көптүгү демекмин, же мүмкүн бир орундуу сандардын көптүгү дешим да мүмкүн болчу. Мунун элементтерин жаза турган болсом, 0-дөн 9га чейинки сандар, же 0-дөн 9га чейинки жазылып турган силер көргөн цифралардын көптүгү болушу мүмкүн. Көрдүңөрбү? Эми мен дагы ушул көптүк темасына байланышкан негизги бир түшүнүктөр катары ушул көптүктүн элементтери тууралуу айтып өтөйүн. Көптүктүн элементтери силер жогорудагы мисалдарда байкагандай чектүү болушу мүмкүн, чексиз болушу мүмкүн. Эгер чектүү десек, мен мисал келтирейин. Мынакей алфавиттеги же тамгалардын көптүгү чектүү. Биздин китеп текчебиздеги китептердин саны дагы чектүү. Ошондой эле чексиз элементтер да болушу мүмкүн. Эгерде көптүктүн элементтеринин саны белгисиз болсо, ал чексиз көптүк болуп эсептелинет. Асмандагы жылдыздардын көптүгү чексиз. Же токойдогу жыш өскөн бактардын көптүгү. Булардын да санын так аныктай албайсыңар да. Ошондуктан элементтеринин саны белгилүү болсо, чектүү көптүк деп атайбыз. Элементтеринин саны белгисиз болсо, чексиз көптүк деп атайбыз. Эми балдар, бирдей элементтерден түзүлгөн көптүктү биз барабар көптүктөр деп атаарбыз. Эсиңерге саламын. Мисалы, барабар көптүктү түзгөн элементтеринин саны сөзсүз чектүү болуусу керек экенди эсиңерден чыгарбашыңар керек. Мен төмөнкүдөй мисал келтирип өтөйүн. Е көптүгүнүн элементтери 7, 3, 8. К көптүгүнүн элементтери 3, 8, 7. Q көптүгүнүн элементтери 8, 7, 3. Q мен латын тамгасы катары окуп жатам. А көптүгүнүн элементтери 8, 3, 7. Демек, ушул 4 көптүк барабар көптүктөр болуп эсептелет. Анткени бул көптүктөрдүн элементтери бирдей. Бирок ушул жерден эскертүү. Барабар көптүктөрдө элементтердин жайланыш тартиби эч кандай роль ойнобойт. Эми силерге кийинки тапшырманы сунуш кылайын. Көптүктөрдүн арасынан барабарларын тапкыла дейт. Кана балдар, карап көргүлөчү. Мен силерге 5 көптүктү сунуш кылдым. Ушулардын ичинен барабар көптүктөрүн таап көргүлөчү. Таптыңарбы? Анда эмесе мен чоң көрсөтөйүн. С көптүгү 4 элементтен турат. Б көптүгү 4 элементтен турат. Бирок экөө барабар эмес. Анткени 3 деген элемент Б көптүгүндө бар, С көптүгүндө жок экен. Е көптүгүн карагылачы. Бул С көптүгү менен барабар боло албайт. Анткени биякта 5 элемент туруп атат. П көптүгүн карайлы. С көптүгү менен П көптүгү барабар көптүктөр. Анткени экөөнүн элементтери бирдей. К көптүгү барабар боло албайт. Анткени бул 5 элементтен түзүлүп атат. Анда силер көрүп тургандай, С көптүгү менен П көптүгү бирдей элементтерден түзүлгөндүктөн, бул эки көптүктү барабар көптүктөр деп айтабыз. Акыркы бүгүнкү сабагыбыздын акыркы бир көнүгүүсүнө көңүл буралы. Математика деген сөздөгү ар түрдүү тамгалардын көптүгүн жазгыла деген тапшырма берилди. Ооба балдар, ар түрдүү тамгалардын көптүгүн дейт. Демек, мынакей мен жаза турган болсом, М, А, Т, Э, И, К. Бирок байкадыңарбы? Мен айрым тамгалар жазган жокмун. Анткени алар кайталанып калды. Менин тапшырмамдын шартында айтылгандай, ар түрдүү тамгалардын көптүгүн жазгыла деген. Демек, мен А деп бир эле элементти кайра-кайра жазган жокмун. Сөздү түзгөн тамгалардын көптүгүн жазганда, бир тамганы бир эле жолу жазабыз. Анткени тапшырманын шартында ошондой берилген. Урматтуу окуучулар, демек бүгүнкү сабакта мен силерге 5 класстын математика курсунда өтүлүүчү көптүктөр деген главанын алгачкы пунктун көптүктөр түшүнүгү боюнча теманы силерге түшүндүрүп бергенге аракет кылдым. Кийинки сабактарда ушул эле класстын кийинки темалары өтүлөт. Башкача айтканда, көптүкчөлөр, көптүктүн толуктоочусу деген түшүнүктөр менен таанышасыңар. Анда эмесе мен силер менен кайрадан видео сабактан жолугушканча коштошоюн. Саламатта калгыла.